бул адамдын жашоосу турмушта басып өткөн жолуң ар кандай болот турбайбы? Анан бул турмушта басып өткөн жолум ушул Казак мамлекеттик университетин бүтүп келип, Кыргыз мамлекеттик медициналык институтуна мугалим болуп иштеп баштагам. Андан кийин илимий академияга барып аспирантурага өтүп, алардын баарын басып өттүм. Анан ошондон ушул багбанчылык жөнүндө ой кетти. Анан дагы досум бар. Анан ал деген ушул багбанчылыкты чоң жерге жазайлык деп анан көк мойнокко келип калганыбыз бизди кызыктырган жери бул жер деген ушул Ысык көл областында, ушул зонасында өрүк, абрикос эң биринчи болуп бышат. Аябай бышыкчыл жер болот да. Анан келип айлык өттөн анан ошол жактан 100 гектар жер керек элек иштете элек десек, анан 2006-жылы күзүндө айлык өттөн 85 гектар бере алам деди. Жерди 49 жыл калдык. Алган жерибиз чөл, таштак, топурактын бир касиеттүү сапаттарынан жок жер да бул жер. Анан ошонусу да карабай, анан 2007-жылы жазында келип эски Союздан калып кеткен скважиналардын баарын, мусорго толуп калган таш, зым, кумга толгон скважиналар бар эле. Ошолордон биринчисин тазалатып суу чыгардык. 1,5 километр электр зымдарын чойдук, столболорун коюп, трансформатор коюп. Анан биз бир 2-3 жыл жердин касиетин көтөрөлү деп анан ушул жерге сугарып эле артынан эле подсев кылып бедайдай баштадык. Анан бедебиз чыкты ал жылы. 2008-жылы жазында кандай өсөт экен деп 200 түп абрикосту биринчи алып келип тиктим, эмне болор экен деп. Анан тиксем деген өсүшү аябай жакшы болду абрикостон. Ошол 200 түптүн баары 100% абрикос кетти. Бир 50 түп шабда алып келип тиктим. Черешнеден бир 30 түп алып келип тигип көрдүм да. Анан ошонун баары деген өндү, өстү. Анан жакшы болот экен деп туруп, анан ошону менен кийинки жылы 2009-жылы анан көп тиккеним ошол 2000 түп абрикос, 500 түп алма, 300 түп груша тиктик. Анан алардын баары деген алды. Анан ошол кийинки жылы дагы тигип площадьты көбөйдү. Ошондо 24 саат бою суу сугарылып турду. Анткени как суу жер бир күн токтоп калсаң, бүттү, бир жериң сөзсүз күйүп кетет. Же бир жагыңа жетишпей каласың. 2010-жылдан баштап эле деген ушул бир интернеттен кабылып калдым, ушул тамчылатып сугаруу деген, капельный орошение дегенди. Анан бул эмне экен деп анан ошол 2010-жылдан баштап кызыга баштадым. Бул кандай, эмне болот экен деп. Анан эми ал интернетке жазгандарымдын баарын окуп таанышып көргөндө бул деген аябай жакшы технология экен. Анан бул Бишкектен кара шланги чыгарып суунун базарга саткан фирма бар. Анан ошондо да бир топ жабдыктар бар экен. 2013-жылы анан алып келип анан 2 гектар жерге койдум биринчи. Кандай болот экен деп. Суу кой берип көрсөк окшошту. Ошол 2 гектар жерибиз деген бир ошол микротрубкадан бир түпкө 3тү койдук. Анан ар бир микротрубкадан ошондо саатына 36 литр суудан чыгат. Карасак жакшы болду. Анан ошол жылы эле 28 гектар жерге койдум. Анан ошондон деген өрүктөрдүн өскөнү, баягы мурун алыш менен сугарганда бутактуу өрүктүн өскөнү, чоңойгону, бутактарын бир 40-50 сантиметр болчу. Эң жакшы чоңойгону. Тамчылатып сугарууну койгондо 1,5 метрге чейин өсүп берди. Бир жылдык бутак. Өрүктүн бутактары жоонойду. Жакшы кадимкидей. Бактын өмүр эле суу экен эң биринчи. Бакчаңыздан кадимкидей өнүккөнү, өскөнү ошондо көрүндү. Мурун деген мындай тамчылатып сугарып бизге чейин күнөс канат эле коюлчу. Анан ошо биз чоң площадька биз биринчилерден болуп койдук. Анан ошо бизди көрүп анан деген эл деген тамчылатып сугарып анан Кыргызстандан жайыла баштады. Келип Баткенден да келди, Таластан келди, Оштон келди, Жалал Абад баардык жактан келип көрүп, эл келген элди деген айтып берип, түшүндүрүп берип, узатканга көп убакыт кетти. Быйыл жаздын башталышы жакшы болуп атат. Буюрса түйүлгөнү жакшы. 14-жылы Кызылкыяга барып, ошол жактан 8000 түп сатып келип 8000 түп тиктим. Ошондо шабдалы, гиляс, слива. Азыр 33 000 түп бактара өстүрүп атабыз. Эми бак деген өстүрүш деген бул эми тигип коюп эле суу берип койсо эле өзү эле өсө бербейт экен. Бул деген баягы жаш баладай эле бапестеп эле арасында жүрүш керек. Убагында карабай койсоң эле бүттү,
түшүмдүүлүктөн жоготосуң, бакты оорутуп аласың. Анан чоң көп жерде болгондон кийин, массив болгондон кийин бир бак ооруганда сразу тегерегиндеги 100 бакка шакылдап эле жугуп кетет. 2015-жылы башталды ооруганы алмурттун. Жана бактериальный ожог деген нерсе чыкты. Бутактары капкара болуп, жалбырактары кара болуп, 2 жыл дарыладык. Түйшүк жакшы эле болду, бирок деген такыр ээ боло албады. Токтоп дарылаганыңда деген баары токтоп калат, кайта туруп бир күнүнөн барсаң эле дүр этип эле деген баары жайнап эле капкара болот. 2017-жылы 3000 түп грушаны деген түп табыры менен омкоруп салдык. Февралда баягы обрезка дегенди баштайбыз. Андан кийин өсүп келаткан бутактарды кайсы бутак керек, кайсынысы кереги жок кылып алып салып, азыр эрте жеңил алынат. Азыркы убакта бутактар жумшак болот. Көлдө дарылачу эмес. Бала чакта алма бак менен эле чоңойдук да, курт аз болчу. Азыр эми көлдө эле деген ар кайсактан көчөттүн баарын алып келип атып, ар кайсактын үрөндөрүн алып келип атып, чет өлкөдөн тияк бияктан толтура бактериянын баарын алып келдик. Кагыраган чөлдү өздөштүрүп, кагыраган чөлгө деген алып өрүп бак-даракты өстүрүп атабыз. Анан ушул деген биздин элге чоң үлгү болду. Бүгүнкү күндө эл аркабыздан ээрчип ушу чөлдү деген өздөштүрө баштады. Бул чөл табигатыбыз, Кыргызстандын табигаты, анын ичинде Ысык көлүнүн табигаты. Бул биздин өзүбүзгө келечектеги муундарга калтырчу чоң бир из калтырчу иш болуп атат биздики. Анткени ушу чөлдөрдү өздөштүрүү менен биздин табигаттын көркүн чыгарганга дагы бир салым болуп эсептелет. Мына бүгүнкү күндө ушуреки биз бак тигип суу жеткенден кийин азыр деген бак-дарактын арасынын баары жашылданып, ушуреки шамал менен жерибиздин касиети бузулгандан, орусча айтканда ветровой эрозия деп коет. Ошондон деген биз өзүбүздүн жерибизди асылдуу болгон сактап калып атабыз. Ошого байланыштуу биздин өстүрүп аткан багыбыздын, жер жемиштин сапаты, экологиялык тазалыгы, мөмөнүн өзүнүн ушуреки өзгөчөлүк ушул жактын абасынын касиетинин башкачалыгынан мөмөбүздүн сапаты аябай жакшы болуп турат. Анан бул жана экология маселеси деп айтып кетпедимби? Экологиялык маселеси бир жагынан, экинчи жагынан ушуреки экологиялык маселеге көп тармактуу маселелер кирет да. Бул жалгыз эле жанагырээк мен айтып кеткен ветровой эрозия эмес. Бул деген климаттык азыр чоң маселе көтөрүлүп атат. Бул климаттык өзгөрүүлөр, жер шарындагы климат жылып баратат. Муну өзүбүз деле мына Ысык көл областынан көрүп атабыз. Баягы илгерки биз бала чактагы мөңгүлөр азайгандан азайып баратат. Анан ушул 85 гектар жерге бак-дарак өстүргөнүбүз бул ушул климаттын ысышына дагы, жылышына дагы тоскоолдук берип, климатты сактаганга мүмкүнчүлүк берип атат. Дагы бир жагы чөл болуп жатканда бул жерде чанда бир чымчык ушчу эле азыр деген толгон токой чымчыктын түрлөрүнүн баары келип уялап, бул жерден 7-8 жыл мурун бир 2 чабалакей учуп келди эле. Ушуреки биздин тамак жеген жерибизге уя салды эле. Мына бүгүнкү күндө ошол чабалекей көбөйүп, азыр деген 5 жерге уя салып балапан чыгарып атат. Ошондой эле башка чымчыктар дагы көбөйүп атат. Бул дагы ошореки биздин деген бак тигип өздөштүргөнүбүздүн бир жакшы жагынан кийин келип чыккан болуш керек. Анан эң чоң нерсе бул кийинки муундарга тарбиялык сапаты аябай чоң деп. Мына жана башында кичине айтып кеттим, ушуреки бизди көрүп эл дагы чөлгө деген коркпой иштеткенге аракет кыла баштады деп. Бул бир жагы. Экинчи жагы тарбиялык жактын эң чоң нерсеси бул ушуреки келечектеги муундарыбыз бизди көрүп эмгектенсе, аракет кылса, адамдын колу жакшы нерселерди жаратат экен. Анткени алар күндө өз көзү менен көрүп, ушул бактар кандай жерде, кандай чоңоюп, кандай түшүм бере баштаганын баарын ушу келечекте биздин өлкөбүзгө чоң салым кошчу бир муун өсүп келет. Ошо адамдардын ой жүгүртүүсү түбүнөн өзгөрүп, мурун деген башында ушул жерди өздөштүрүп баштаганда биз өстүргөн бак табигатка жакшы таасир берип аткан, көрүшүп
Бул дагы ушу элибиздин табигатка жасаган аң сезимдин деңгээли өсүп көтөрүлгөндүн бир белгиси деп ойлойм. Tokson ekinci yılı 60 gektar жерди суу баспаган жерди өздөштүрүп алам деген ниет менен дыйкан чарбасына түшүп чыккам. Андан бери эгин айдадык ал жерге, чөп айдадык, жапайы чөптү чаап алып мал бактык. Мындайча айтканда ошол жерди айыл чарбасына багыттап, ошол жер менен мал багып келдик. Анан 2016-жылы ой кетти. Ушундай бир жарым чөл болуп турган жерге жерге суунун кереги жок. Сууну азыраак пайдалансак болот. Анткени эми баардык жерди сугарбайсың. Ар бир тиккен көчөтүңдү гана сугарасың деген ой менен түстөп, арыктарын тартып, ташын терип, сыртын тосуп бактык экенбиз. Абрикосту болсо эми ар ким ар кандай айтышты. Бирөө айтты, карликовый өсөт, бул жерге бийик тоолуу жерге абрикос өспөйт. Мунун баары тобокел, болор болбосуна көзүм жетпейт деген. Мен дагы ичимен өзүм өстүрүп, Кочкордогу үйүмдүн тегерегине абрикосту өстүргөм, бактарды өстүргөм. Анан ошонун баарын эске алып, анан абрикостун кайсы сорту өсөт, ошонун баарына көзүм жеткенден анан 16-жылынан 12 гектар жерге абрикос тиктик. 2150 метр, мындайча айтканда бийик тоолуу жер, кичине шарты кыштын күнү суугураак келет, жайдын күнү дагы мындай бир эртелик суук болот. Андан бери мынакей быйыл 3-жыл тиккен абрикосубуздун бир 80% өсүш берди. Анан баары бир бийик тоолуу жерден кичине адегенде көтөрүлүшү өтө кыйын болот экен. Анан акырындан көтөрүлүп келатат. Эми бул жердин башка жерден айырмасы биринчиден бийик тоолуу жер. Жана айтпадымбы 2150 метр деңиз деңгээлинен. Бул бир жагы. Экинчи жагынан ушул жайлоонун топурагы, мындайча айтканда кара топурактуу жер. Башка мындай бир айдоого пайдаланып, же болбосо ото баспаган жакшынакай мындай бир таза жер. Анан үчүнчү дагы жакшы жагы, ал жерде эч кандай бакка зыян келтире турган курт кумурска жок. Анан эми дагы бактын түбүнө такай сээп, такай өстүргөнгө жардам бере турган удобрение колдонулбайт. Эч кандай минералдык удобрениянын кереги жок. Өзү жердин кыртышы туура келет. Суу жок. Сууну болсо водовоз менен тартып, трактор менен челек илип алып анан кийин 7 километр жерден суу тартып келебиз. Ошентип мынакей жылыга бир жок дегенде 5 жолу сугарабыз. Бир жакшы жери ар бир түпкө ушу болгону бир 15 литрден 20 литрдин тегерегинде суу атат. Ошондо бир 200 түп бакты бир жолу сугарып кетсек болот. Анан эми бул жер тоонун топурагын билесиздер, кара топурак болот. Анын үстүнө бул жерге эчтеке эгилбеген, эчтеке айдалбаган жер. Анан ошон үчүн жердин топурагы семиз жер. Анан ошон үчүн эч кандай химияны пайдаланбайбыз. Химиялык жактан обработка кылбайбыз. Анткени чымын, чиркей, же болбосо жанагы көпөлөк мөмө жебишке зыян келтире турган андай учуп, конуп, жанагы жалбырагын жеп эмете турган зыянкечтер жок. Атай скважина кастырып ошол жерге. Скважина бурап бүттетирип 130 метр жерден чыгат деп атат геологдор. Ошону кастырып, азыр бир 50 тоннага жакын коюлган челектер бар. Ошолорго суу толтуруп, анан кийин акырындан жанагы тамчылатып сугаруу ошого дайындалып келатабыз. Андан башка эми мына бул жерде кара үрүктөр өсүп атат. Бир 6 жыл, 7 жылдан бери ушу кара үрүктөрдү өстүрүп түшүм алабыз. Бул жерде бир 4-5 түп ар кандай сорттогу кара үрүктөр бар. Кара үрүктүн баары аябай жакшы өсөт экен. Абрикоска караганда бул кара үрүк нымдуулукка да чыдамдуу болот экен, суукка да чыдамдуу болот экен. Анан кичине эле жасында тиги эме болуп калса, үшүк жүрүп калса, абрикостун көчөттөрү же болбосо абрикостун тиги гүлдөрү түшүп калат да бөмө бербей калат. А кара үрүк болсо андай эмес, чыдамдуу болот экен. Анан быйыл Жалал Абадтан Аксы районуна барып, ошол жерден анан Кайнаалынын 3000 көчөт алып келген. Ошол 3000 көчөттүн 2000 көчөтүн кара булунга тиктик. Анан эми негизи муну да бир быйыл байкап көрөбүз. Эгер жакшы боло турган болсо, дагы көбөйткөнгө аракет кылабыз. Бул өзүмдүктүн же болбосо бактын өсүшү ушул 1 жылдык бутагы менен билинет. Мына 1 жылдык бутагы 30-35 сантиметрге чейин жетти. Мына могулдар 35 сантиметрден да көбүрөөк болуптур. Бул дагы ошондой жылыга ушу 30 сантиметр, 50 сантиметрге чейин өсүш берет. Бул аябай жакшы.
Biz bugan bunu güçötüp, je bolbosa östürüp, mындай bir güç bereli, de uda bereli, je bolbosa 40 eçteke колдонгон жокпуз. Жерди касканда тереңирээк кастык, içindeki toprağın sırtka çıkarıp, жалаңгана жердин üstünde kırtıştan sarıp östürgөнбүз. Мына ошол боюнча жакшынакай өсүп атат. Эми бул жерде çöp. Бул çöp эми талаанын çöpü. Жайлоого өсө турган мындайча айтканда бетеге. Монун баардыгы кадимкидей эле бетеге. Бул бетеге өтө бийик өсүп кетпейт. Анан бийик өспөгөндөн кийин биздер мындай чаппайбыз, эчтеке кылбайбыз. Өзү менен өзү гана өсөт, каалашынча. Анан калганын калтырып коебуз. Малды да киргизбейбиз. Малга дагы тиги жедирбейбиз. Ошону менен мынакей бетегенин өсүшү. Өтө бийик болуп өспөйт. Ошон үчүн бетегени эчтеке кылбай эле калтырып коюп атабыз. Талдын эле бир 7-8 түрү биздин Кыргызстанда өсөт. Ошондон бир 10-15тен тиксем, ошентип ушу бир 5 гектар жерди даярдап отурам. Кыргызстанда өскөн дарактын баарын ошол жерге тигип, өстүрүп, анан ушул жерге парк кылсам, анан кийин ошондо мына могунун баары Кыргызстанда өсөт деген мааниге жетишсем деген оюм бар.